Kudayın soğuşuna hoş geldiniz sizler devam etmekçimin. Şununla birlikte bugünkü şu jinalyşty açıkta janyalar koyuğa ruhsat etingizler. Bir kol çağırıp koyuңuzlar, ko'ngil ko'tarib. Mana yeni birge bir-birimizni görgönüzge suyunganda yolup kaldık. Ben daim aytıp duruyorum. Yoluluk boldan yer gözden gidetken şuntip göz görüşüp, kol alışıp görüşüp, yer dövüşüp, yoluluğa görüşüp, har daim birge ынтымакта боло берели. Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ошо ырысыбыз, нақсы ырысыбыз кеме берсин. Бардыңыздарга ден соолук каалаймын. Азыр ушул эми жашым 50ден өтсө дагы сүйлөшкө туура келип атат. Менден башка эч ким сүйлөбөй эткен, аксакалдар айтканын кылыш керек. Бүгүнкү ушу мен дагы мен алып бара берейин деп аксакалдардын эмеси боюнча алдым. Дайымдыдай эле бүгүн бардыңыздар көңүлүңүздөрдөн чыкканына жол ушул катары Кудайды көрүп отурабыз. Ушул бардыгыбыздын ушул жерде алган Куранды тапшырып келсеңиз алышыр. Бүгүнкү эмебизди Кудайыбызды Куран менен баштасак, мына жерге бир сукуп берип койсуңар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آن الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم жараткан Аллахым шоу кылган аяти каримана хасыл болгон саваптарын жами өткөн мумин мусулмандар катарында ушул жерге келип кызмат кылгандардын дуай талаптарыга рух аймактарга фи сабила халис бакшыда кылдык ушу 83 жылкы балдардын казада сен ата энеңдин тыныч аяшакан болуп тыныч агабыздын ата энесинин бүт арвактарга бардык рух аймактарга фисабилла ушул дуабыз Аллах Таала жеткирип Таала өзү кабырларын нурга толтуруп кыяматка чейин рахатта жашаштарга өзү муяссар кылган болсун. Аллах Таала сиздерге тапкан тутканыңыздарга барака кайыр берсин. Немеки талаптарыңыздар болгонсо Аллах Таала максаттарыңызга жеткирсин. Аллах хидаят берсин. Аллах Таала өзү ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Özünüzörgө arna özünüzör berген ошо сайын нысандарыңызга дагы кылайын кабыл кылсын. Азыр эми чогулушуп отурушубуздун негизги максаты ушу бири-бириз менен жайында эле изатташып, сөз көрүшүп, ээртешип дегендей ошону менен бирдикте ошо Чабай жалпайлык фондубуздун жетектеп кызмат кылып жүргөн мына жерде келген жигиттерибиз бар, активдерибиз. Ошолорго сөзгө дейин берели, өздөрүнүн ачыштарын, айта турган сөздөрүнү билдирүүлөрүн жасашсын. Бардыңыздарга өзүнүн атынан эртеңки келе жаткан аракка анан биз күнгө айт маалым болсун. Анда сөз кезегине Кайдадар сен баштайсың ба? Ушул биздин Чабай жалпы фонддун башчысы, эсепчиси, кысаатчысы, ушунча жылдан бери бизге ак кызматын кылган Кайдадаровго сөз берелик. Көңүл көрүп, максат кылыңыздар. Рахмат. Ассаламу алейкум, айылдаштар. Бүгүнкү кечени уюштуруп, ушунча кызмат кылган уюштуруучу топко чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, биримдик. Бүгүн өзүңүздөр билесиздер, жергиликтүү кеңешти депутаттардын кеңешине шайлоо болсо, Чабай элибизге каалайбыз. Ушу жакшы кызмат кылган эр жигиттер, азаматтар келсе дейбиз. Эми Чабай орто фондунун түзүлүшү 22 майда 5 жыл болот экен, Кудай кааласа. Ошол ачылгандан бери кызмат кылып келатабыз. Жалпы эсеп 19 мартта мен ушу Манаска өткөрүп бергенмин.
мен өткөрүп берген күндө орто фонддо 507.500 рубль болгон. Ошону манас дальше өзү эсептеп кылып алып кетет. Акча эсеп этти. 50.000 жакшы жаман деген акча айшыкта да. Мен тапшырып бергенден дагы 4 адам калды. Ошол 4 адам ортогондон 14 күн акыры күн ошолдун кайтарышат. Ошол үчүн көзөмөлдө беремин. Кайтарып берсе ошол 65.000 мен көзөмөлдө өтүчү. Ошол манас билип алышына. Андан кийин пандемия учурунда акча топтогонбуз. Ооруканага сабай элибизге жардам берип. Ошо жардамды берип андан ашкан акча бар. Ал Атырайым Азмагалда 28.124 рубль экен. Футбол боюнчасына акча чогулткандан ашкан акча бар 86.600 рубль. Ал менде. Ошо футбол боюнчасы менде айтсаңыздар берем. Качан иштетебиз, качан иштетебиз, өзүңүздөр иштетесиздер. Ошол орто фонддо кимде кандай суроо бар? Мындай жалпы берет. Отчет бердим, кеңири отчет. Болсо мен ушул жерде сураңыздар, чыгыңыздар, күнөөңүздөр болсо айтыңыздар. Мен ушул жерде бүгүн отчетту толук берип бүтүрөйүн дейм. Андан кийин бүгүн деле эмес, калган күндөрү дагы WhatsApp аркылуу же жолугушуу аркылуу отчет сура берсеңиздер, өткөн кеткен деген отчет беришке даярмын. Андан бир аз мен эми ушунча ачылгандан бери элдер менен иштешип келишти, анан жакын мага жардам берген, башкага уруксат берсеңиз, жардам берген адамдар бар. Ошолорго бир аз ыраазычылык катпар берип коеюн. Азмака жардам берип коесуз, сураңыз. Калайка болсо жардам берип коюңуз, сураңыз. Рахмат. Кегиле. Ушул иштеп келаткан болсо, ошончодон бери ушул байларда жатабыз. Биздин баардык келечекти, киреше, чыгаша боюнча баардык нерсени өз ордунда алып келатат. Анан ошого көзөмөлдө коёт. Анда процент берилген экен. Эми башкан эле активдүү биздин катышып жүргөн эжелерибиздин бири Абдувалиева Анар эжебизге. Анар эжебизге барбы? Анар эжебиз жок болсо Шахан ака алып коесузбу? Сураңыз. Рахмат сизге. Андан кийин аялдардан эжелерибиз, жеңелерибиз Закирова Сайра. Барбы, жокпу? Калды жокпу? Кимге берет? Балдарга да жок. Закировдон сизге береминби? Сиз берип коесуз. Андан кийин Таникулова Зайна Алибаевна. Подход. Так, андан кийин эжебиз, жеңебиз Матраимова Гүлжамал Келдибековна.
Özellikle sayın cumhurbaşkanıyla hizmetli olan ошондой берге активдүү катышып жүрөт. Андан кийин бул киши алыста болсо дагы Россиянын башка шаарында болсо дагы активдүү катышып, анча-мынча иштерге жардам берип турат. Нарматова Занира Исаковна. Өзү жок барып эле бирок шуңкар көрсө деди, ошого тапшырып койсо. Андан кийин футболду, спортту жакшы уюштуруп аракети бар алып жүргөн Анапияев Улукбек. Жокпу? Жокпу? Ondan keyin Qayımov Tutmanbek Rızıkbayevich. Alda жоқ mümkün. Анда kimge klassdaşlar жоқ mu hiç mi? Жақындар. Анда kesin керек. Андан кейін ушундай жакшы жаман иштерге келип, өзүнүн убактысын бөлүп, бизге кызмат кылып жүргөн Шарапов Алишер Шарапович. Акча албай иштейт. Андан кейін активдүү калышкан аларыбыздын бири ушул спортту жакшы, таксистер жамааты ошондой иштерге активдүү катышып жүрөт. Имамов Талантбек Бекмурзаевич. Андан кейін айчамчы идеяларды берет, өзүм жаздысын жазбай таттагы жакшы идеяларды берет, ысырапкерчиликти жойгонго аракет кылган ушундай активдүү иштерде жүрөт. Топчубаев Уланбек Нурмаматович. Андан кийинки көптөгөн жардамдар берет. Эмне учурунда убагында бесмертин полкторго ошондой иштерге эмне иш болсо жардамын аябай берге жүрөбүз. Аполов Еламан Жолтошевич. Андан кейін ошол орто фондду основательдердин бири да жакшы жаман иштерде өзүнүн салымын кошот. Ушул ыраазычылык катты дагы сурандым, ошого аракет жардам берди. Шерботой Чыңгыз Акимзадеевич. Ушул эми ушундай ыраазычылык каттарды кечээ бөлөсүккө таап алды Мелис Лейлебаев. Ошогодон рахмат айтып коебуз, ыраазычылык билдиребиз, дуа коебуз, береги ийгилик. Дагы бир
ушул фонддун основателдеринин мүчөсү десек бир эле эмес, ушул башчысы дейбизби основателдердин Адыров Исабек Маматисакович. Анын анчанча убагында спорт оюндарында булда катышып жүрөт, анчанча суранган иштеринде жок деп берип жүргөн, жардамын аябай жүргөн. Өзү Кыргызстанда экен, бирок ошондо Исраилов Жаныбек Келдибекович. Жакындардан, досторунан, классташтардан бирөө келип, суранчы жакындардан кимдер бар? Gel, klassdaşlardan biri. Ja, ulan. İsmanov Niyazbek. Da, ondan keyin Ismanov. Burada жаш hareketi bor, elga xizmat qilaman degan aktiv qatnashib yuradi. Qancha ishlarda so'ramamiz, yo'q deb bo'lsa. Bunda Qirg'izistondagi Ismanov Niyazbek kimga beramiz? Kim yaqinlaridan, klassdoshlaridan kimlar bor? Safar aka. Так, ondan keyin kollektivniy, endi qanday deymiz? Bu klassdosh dostlar, үлгү, qancha yozgan. Ko'p ishlar bitirdi, Chavay elini ishlarni bitirdi. Mechti bo'ldi, больница, pandemiya uchun o'shaga shu klassdosh dostlardan bir vaqt sinab qo'yilgan o'y bo'ldi. Так, pandemiya uchunda o'z eliне yordam berganligi uchun jana ko'plagan yaxshi jomon ishlarda birindigini ko'rsatib kela жатқан Chavay ayında terörlü ösken 1984 yılda klassdaş dostlar ortadan dağıtan Rasul Fatma'ya sayılanады. Ушундайда көрүп, кислородный концентратор жөнөттү, Chavay ооруканабыздан. 1996 жылғы классташ достор, Нурген Шарапов, Нурген Башып алган, ошолордон кимдер бар? Нурген барбы? Ол болсо 96-лардан бирөөнү өчүн ол өзүнө кой. Ким тең? Нурген ким менен тең? Жокпу? Onda ece sizge topşup böyle. Nurgen'e yetti bakalım. Tabii akırında onda deyiz. Köpçülüğüz şun ideyadan işe açpağında men işlegen anda kirgizeyim dedim öyle. Köpçülüğüz üy almadağız, Moskvada, Paladağız. Köpçülüğüzün öz kesiptin iyesibiz. Biri santexnik, biri elektrik, biri çorun işleri kılağız. Oşo köpçülük üye alıtkanda, oşo koldan kesip jardan bereyli degen oy var ele. Aşağı türünde kim koldan kesip, oşo barı üye algan adamga jardan berip koysa. Köpçülüğün jengillik kılıp eder şoğa. Oşo ele ol kartinga Chavay, kartingası ele. Estelik katarı tapşırık koyuyla. Tani Kubova Kanzada var. Büyükülük olsun. Hoşol. Şimdi Ayşe bana işte uçup jönde sorular olsa, qanday ne var, ne oyunuzlar var.
наразысында, жарасында дегенде ошондой болсо чыгып айта бересиң. Мен ушул жерден рахмат барыңыздарга. Көбүрөбүз. Алдагы өзүмүн ушул каалоолорумду жана жалпы билдирүүлөрүн айтмакчы. Кел азыр сөзгө жегисенде болсун. Анан дагы ким бар? Assalamu alaikum. Aydaşlar, hurmatlı işgəlislər, bugünkü şu joluguşubuz qutluk olsun. Bardığınızlara ийгилик. Келе жаткан орозо, туткан орозоңузда кабыл болсун. Мен жүрөмүн. Ошо Кадамжай коому жөнүндө кыскача сиздерге берекет айтайын, соотко берекет айтайын. Кадамжай коому 68 айыл фондудан турат. Азыр 68 болду акыркы жолу. Ошо основной иши груз вести көрүп жүрөсүздөр. Кайрымдуулук. Анан майда чүйдө шоулар бар. Шоулар өтө көп. Бегман жакшы билет аны. Эми кандай дейбиз? Бул жерде мен барып биздин Чабай акыркы күндөрү кайрымдуулук груз вестиге садака деп ташалып атат. 200-дөн ташап атабыз, байгачы. Ошонун акча бөлүп атабыз. Элге карап бөлүп атабыз. Элдечи чын айтканда 15 миң, 17 миңгече топтолуп калып атат, А биз элге карап ошо жерде 3 миң, 2 миң, 5 миң, даже 18 миңгече бердик. Калтака 18 миң бердик, Эми коңшу айыл, биринчи коңшу айыл каралап, кийин эми кайсы айылдын немесине карап, эми сиздер ошо берген садагаңыздарды эми башка айылдар көрүп атабыз да. Эконом кылып, ал жерге символический берип, калганын өзүбүздүн айылга иштетсек, ону дагы айтабыз, Ону. Ошого сиздер булар аз берип атат, көп берип атат деп мындай ойлобой турсаңыздар. Пул, садаганын пулу Ниязда турат. Исманов Ниязбек, рудниктеги бала ошодо турат. Кыргызстанда болсо дагы любой малда түндө десе түндө, күндүзү десе күндүзү которуп турат, Азыр ушу күнү садаганын ошо бизге караштуу, Кадамжай коомго караштуу немесинде 17.300 турат. 2.300'дү которобуз. Бүгүн эрте дагы бир Дептондон бир неме бар экен, ошону 15 миң калат. Эми дагы садака ташталды. Ошого каратып туруп дагы көрөбүз. Ошо Кадамжай коому боюнча мен көп нерсени берге таштабайм. Только груз вести кайрымдуулукту гана кайрымдуулуктагы эле уже чечилди жагдай болуп. Груз вести ошо эле башка шоу көп, өтө көп, ачык эле айтайлы. Бул патинкеге топто, койнокко топто, шапкага топто, мынанын 10 жылдыгы, мынанын 3 жылдыгы, мынанын 5 жылдыгы кыйна беребиз топто, ташай берсек, Мен өзүм билип туруп эле капа боюстар ошону неме кылып атат. Өткөрүп берип атам, Көбүнчө бардыга кошула берсең, бардыга не кыла берсең, башка айылга карап эле иш кылып атабыз да. Башка айылдар кудда ошондой эле кылып атат, Ошого анкебир мына ташалбай каптыр, башка болбоптур деп ойлобоңуздар. Мындай элге карап, элге оор келбесин кылып эле таштап атам, бергечи. Кадамжай коому боюнча ошол эми мүчөбүз ишке атат ошо кайрымдуулук, основной кайрымдуулук груз вести. Ошол Менен Кадамжай коомунда жүрүп, башка айылдардагы бүт өзүнүн айылга бир нерселерди кылып атат. Мен сиздерге азыр бир сунушум бар. Мына Маматсайка Кулбаев жөнүндө азыр бунун документтерин кылып атат. Башка өткөндө көрдүңүздөр, аяк болду. Жогорку кеңешке жөнөткөнү жатат барды жерге. Ошого эми Чабайдан бир сунуш түштү да. Ошол Абсалам аканын үйү bir 2-3 yıl boluptur, fundamenti kuyuluptur. Fundamenti kança eкен кичинеле fundamenti kuyuluptur. Ошол fundamenti eğer sizler makul bolsoңуздар, dualını көтөрүп üstünü cevap bersеңиздер. Cevap bersek esli makul bolsок.
Эми бул нерсе жаңгы садака, жаңгы 15 миң калган садака, азыр кошулуп аткан садака, орозодо дагы ким канча неме кылып берсе, көбүрөөк кылсак, эми дуалдын метри башкалардын эсебинде жыгачы бар экен. Жыгачы бар экен, дуалын көтөрсөк, үстүнү күздө жаап берсек, азыр основной иш дуалды неме. Тога чейин дагы топтолуп калса, бул сунуш сиздергечи. Башка айылда көп нерсени кылышып атат, мындай нерселерди. Мен көрүп, неме кылганымдан айтып атам. Ошого сиздер кандай дейсиздер ушу маселеге себеп? Азыр бул Мамат Саакка жаңы документтерди алып жогорку кеңешкече каралат булчу. Анан онун үй бүлөсү башка десе, ошонун арасында үй бүлөсүдө мына айылдаштары жаңы майып кызы бар. Абсалам акайым Жээнбек деп көп кече неме кылсам, Жээнбек асмандан сүйлөйт дейт. Бизче тилде неме кылайлы, асмандан сүйлөйт бул дейт. Өзү Жээнбек ошондой балачы, мында курук эле сүйлөй беретчи. Коңшулары дагы бардыгы айтышты, жактары жок экен, муктаж экен ошого. Кандай дейсиздер ушуга? Эми аксакалдар сүйлөп дагы неме кылат бул үчүн? Эми бул нерседе пул бар жерде жаңжал болот, любой жердечи. Бул нерсени өтө кылдаттык менен мына Манас, Исалар, Кыргызстанда бирөө ишеничтүү бирөө адамга берип эсили башталган болсо, ар бир тыйымны, ар бир немесин эсептеп турган элге тапшырыш керек. Пул бар жерде жаңжал болот, ушундай неме болот. Ошо кыскача Кадамжай району боюнча ошол мен сунушум ушул. Биздин дагы айтып коеюн, биздин Чабай орто фонду, Чабай немеси башка айылга караганда жакшы. Бул жагы дагы айтып коеюн, жакшы. Өтө биздики уже кичине болсо дагы путуга туруп калган башка айыл фонддорго караганда жакшы. Алдыда. Ошо рахмат бардыгыңыздарга. Азырбек сага чоң рахмат. Элдин ишин алып, элге жеткирип, башка фонддор менен байланыш түзүп, Чабайдын өзүнүн айберин сактап жүрүш деген бул өзү чоң нерсе. Муну эл менен иштешкен бардыгыңыздар башыңыздардан өткөндөр билесиздер. Биз ыраазы болобуз, Арзымбекке дагы. Анан жанагы сунуш боюнча мен дагы өзүмдүн оюмду айтып коеюн. Менин жакшы сунуш киргизди. Себеби мындай да, баарыңыздардын ичиңиздерде ушундай болушу мүмкүн. Эмне үчүн ошол жанагы Жээнбектин үйүгө, же болбосо Кулбаевдин баласынын үйүгө деген суроо болушу мүмкүн. Эми баарынан өзүңөрдө элестетип көрсөңөр, ар бирибиз азыр үй салабыз да. Үйдү ким үчүн салабыз? Балабыз үчүн салабыз. Мына биздин өлө Кулбаев чоңойтабыз. Ошончолук элге кылган кызматы анын артындагы балдары кармалган болсун деп айтабыз да. Биз ошол арбака, ошол агабыз, Батыр агабыздын элге кылган кызматына жооп катары. Ушул үй-бүлөнү колдоп койсок, өтө жакшы иш болот. Себеби бул азыр Арзымбек айтып кетти, келечекте мына республикалык деңгээлде көтөрүлө турган маселе болуп атат. Бунун үчүн биздин уюштуруучубуз, же болбосо аксакалыбыз, башчыбыз Манас Акылы рахмат ушуга баардык нерсени мойнуна алып, колго алып уюштуруп келатат. Анда сөз кезегине Манас акага берели. Рахмат. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, урматтуу айылдаштар. Мен өтө кубанып турам ушу баардыгыңар ынтымакта болуп кайра келгениңерге, чогулганыбызга. Эми 20-жыл кандай болду? Начар жыл болду да, негизиси билесиңер, ар Кудайда отчет беребиз. Начар жыл болду десек болот. Биринчиден пандемия, экинчиден мына биз менен бирге жүргөн Кылыч аялы менен өтүп кетти. Өтө өкүнүчтүүсү ушул. Эми мынакей мындай болбосун да, Кудайны неге кылып отурасыз? Ушундай баракаттар болбосун, бизди Кудай сактап жүрсүн, ушул алыс жерде жүрөбүз деген максатта Кудай кылабыз, туурабы? Эми ушул эле айткым келип атат. Анан Мажит, кана баягы орден. Мен силерге азыр сөздүн өзүнчө мындай тегиздеп келдим, азыр сөздөрүмдү сүйлөйм, силер угуп тургула.
мынау парламенттегі фракция 10 минут сұрайды ғой, 10 минут сөйлейін деп. Мага дагы уруксат берсеңер, тура балдар, 76 жыл болды. Бирок ошо 76 жылдан беричи мына шу Кулбаевди эч ким эл унутпай жүрөт. Себеби бул кишинин эмгеги, эрдиги бааланбай калган. Ошого эл наразы. Мына мен дагы наразымын. Ушу Кулбаев жөнүндө айтып кетейин, аз-маз. Азыркы маалда ушун азыркыстан баштайын. Мына азыр кол койгонду бардыгыны мен эмес, мен балам кылып атат. Бишкектеги балам организация этип, эми ушул бир жери гана гарантия бар. Азыр спорт комитети тайквондо боюнча кубок өткөзөт. Ошо Бөрөбай Кулбаев атында Кыргызстан боюнча кубок. Ушул гана азыркы маалда ушул гана нерсе чечилди. Андан тышкары мына Кулбаев атабызга кол топтоодо 5000 канча адам Москвада топтолду. Эми бул по порядку Бишкекке барат, дагы Бишкектен мэрияга кирет, министерство оборонага кирет, депутаттарга кирет, анан президент, премьер-министрге кирет. Ушу 5 адамга кол коюлуп, мына биздин колдорубуз, мына ветерандар суранган, Чабай элинин депутаттары суранган, бүт ошол жака киришет. 20 апрелгече примерно документальный видео тартылып бүтөт. Эгер кимде сунуш болсо, бир оюңар болсо, ошо Бөрөбай Кулбаев боюнча айткыла мага. Мага айтпасаңар балама айткыла. Бир сунушуңар болсо, кандай тартышты, не кылышты, пока сценарий кетип атат, анан бир сунушуңар болсо айткыла. Бул бир. Мына мен унутуп калсам азыр дагы кайталап коёмун, кечирип коесуңар. Мынау медаль. Буну билесиңер, кечээ бизге мына ветерандар берди. Сүрөттө көрсөңөр керектир. Москвадагы ветерандар Бөрөбай Кулбаевдин музейиге берди. Бул жерде Зюгаевдин колу турат. 75 жылдыгына, улуу жеңиштин 75 жылдыгына бул Чабайга кетет. Бөрөбай Кулбаев музейине барат. Эми биз башынан айтсам, бул аксакалга, ветерандарга кандай чыгып калдык? Мен силерге жаңы сөз сурадым, шуларды айтып берейин. Мындан 8 жыл мурун ушул Бөрөбай Кулбаевдин 100 жылдыгына өткөрөбүз атканда көпчүлүгүңөр билесиңер, ар ким ар кандай иш издегенбиз. Бул аксакалды, то есть мен ошондо Подольскийге барып архивден издегенмин Бөрөбай Кулбаевди. Анда мен атамды, өзүмдүн атамды да издегенмин. Бөрөбай Кулбаев мен Подольскийде бир 3 ай каттадым мен. Подольскийге барып, андан архивдерде издеп таап алып келгенмин колдон келишинче. А мынау ветерандычы, ветеранды Исламбек тапкан. Себеби биз айтканбыз да, ар ким колунан келсе жардам берсин. Азыр мен сурап атам го силерден видеого. Тартылга кимиңдин колунан эмне идея бар, жардам бергиле дедим. Ошондой эле, ошол маалда ушундай сөз кеткен. Исламбек мынау Крикотин Юрий Михайловичти таап келген. Себеби бул кишинин агасы, бир тууган агасы Бөрөбай Кулбаевдин служба кылган экен. Ошону таап чыгып, анан кийин анын сөзү менен Исламбекке чоң рахмат. Исламбек ошо 8 жыл мурда ошол кишини өзүнүн каражаты менен Кыргызстанга апарып, кайра алып келген. Өз инициативасын өзү көтөргөн ошо Исламбек Сарыбаев, билесиңерби? Курсан аканын баласы, Курсан Жездебиздин баласы. Азыр барбы аял бетте? Бөлүнө барбы? Жокпу? Вот ошол аркылуу бул аксакалга чыгып атабыз биз. Мына ветеранга, ошол ветеран айтып атат, видеосун көрөсүңөр. Мен ага менен служба кылган. Мынча адам өлтүргөн деп айтып атат. Бөрөбай Кулбаев дагы айтып атат, бул багланбай калган. Бул экинчи ниетине айтып атам. Азыр мына 21 жыл балам аракет кылып атса, 8 жыл мурда эл менен мен да аракет кылганмын. Аракет кандай кылганмын? Ошо Чабай элде кимдер бар айта албайм. Бирок ошол жерде кол топтогонбуз. Кыргызстандын эл батыры деген наам берсе, ушул акталбай калды.
жоқ дегенде Баткен облысының ардақтуу гражданин болсын деп мен өз лично губернатордан суранганмын. Ал нерсе мына 8 жыл болды бала менен. Ал кагазды мен Айданбекке тапшырганмын. Айданбек Алмазбек Атамбаевны, анан кийин Егемберди Ерматов бар. Егемберди Ерматовго мен алып кирелим деп Айданбек айткан, бирок результат азыркы чейин жок. Бул 8 жыл мурдагы сөз. Андан мурда Кулбаевди ким изилдеген? Мына Руслан Ахматов, билесиңер, мектептин атын алып берди. Ал канча жыл экенин билбейм мен. Жаңы мектеп качан курулган? Ошол жылда Руслан Ахматов жүрүп, мектептин атын ошо киши алып берген. Ошо кишинин эмгеги зор, Руслан Ахматовдун. Андан мурда Турдубаба деген бар, таксист. Анын аялы кореец, билесиңер, Ташкентте таксист болуп жүрүп, Союз баарында. Военкоматтарды ташып жүрүп, ошол бир военкомат айткан экен бул кишиге. Силер Кыргызстандан экенсиңер, силерде мында Бөрөбай Кулбаевди геройго көрсөткөн архивте кагаздары бар экен дегенде анан Ташкенттен Турдубабеге келип чалайга айткан. Бул ушунда военкоматта архивте ошол Союз жана Ташкентте бүт баягы Орто Азиянын архивини Ташкентке жөнөткөн экен. Бул киши колдоп чыккан. Турдубаба деген айтып атам мен. Бул мектепте мурдагы, андан да мурда мектепте 8-9 класста окуганымда мына азыр кечээ 100 жылга барып сүйлөгөн Нургазиев тоже панфиловец. Ал деле райком болуп, райкомго эч ким кире албаган Акчанамага өзү барып жүргөн. Газетке чыккандар, бул баягы Красный Звездага чыккан 52 адам снайпер болуп өлтүргөндө. Газетни көтөрүп алып Акчанамага барган Нургазиевгечи, мен атам мындай экен десе, Нургазиев анда, Нургазиевге кириш кыйын эле ал маалдачы. Баалабай койгон ошол маалда деле. Түшүнүп атасыңарбы? Мен мен атам дагы ошо Панфиловский дивизияда ошол жерде сурман кылган. Мен атама талашкан жокмун ба эчтекени. Ар ким өзүнүн заслугасы болуш керек. Бөрөбай же Мажит талашкан жок. Мажит атасы да мына согушка барып келген. Биз бирдеке деп атабыз, эчтеке жок. Ар ким өзүнүн заслугасы болуш керек. Бөрөбай Кулбаевдин заслугасын эл унутпаш керек. Мен ушуну айткым келип атат. Эми дагы Кулбаев жөнүндө аяктап атып, мындай ой келди. Мына билесиңер, МКаттан 90 километр жакта Дубасевский разъезде 28 Панфиловский батырлар, биздин жердештер, ошол Панфиловский дивизия, ошо Москваны коргоп, ошол жерде кайтыш болгон 28 батырлар бар. Ошого мен сунушум бар. Сунушум мен кандай десе, мен азыр тапшырып атам деп айтып атам силерге. Мен акыркы сөздөрүмдү сүйлөп атам силерге. Ошол жака барып бир жылдыга Кыргызстан бирикмеси, Кыргыздын аксакалдары барып 9 майда белгилеп келет. Ошол Панфиловский монументке барыпчы. Мен неме дегим келет атат. Азыр бага кошулсаңар бир 3-4 адам барып болуп, биз бир жакшынакай футболкаларыбызды кийип, сыйлыктарыбыз деп, ошол жерге субботник кылып келсек деген оюм бар менимче. Эми колдобойсуңар аны айта албайм. Бул 90 километр мен өзүм барганмын, көргөнмүн. Ошол азыр субботникке бир күндө менен бетте Сакан досуңдурга чакырган өзү сөзүм ошо айтат. Барып, уборга кылып, шашлыкты кылып, бүт күн ошондой кылып келсек деген ойдомун. Кааласаңар болсо кошулгула, бүт күн колдоп алабыз, чечип алабыз мына. Эми мына Кулбаев жөнүндө бүттү менин оюңар болсо айтасыңар дагы. Мына орто фот боюнча сүйлөйүн. Силер сезип атасыңарбы, мына Байназар тапшырып атат. Сезип атасыңарбы? Кимге тапшырып атат? Билип атасыңарбы? 5 жыл деп атат азыр. 5 жыл кызмат кылды. 5 миңден азыр 500 канча болду деди. Ошончо пул болду. Ошол пулду чабайдын эли үчүн ынтымакта тартип бир туура айтат. Мен айтып турдум да, мен ар бир немени айтып турам мен. Айтып турам деп сурайт. Мен билгенди айттым, ушул жерге жеткизди. Чабай фонду
Kudurda turab, эми мына шу балдарга дагы бир дуа берип койсок биз. Манаска. Эмне үчүн тандады? Мен айткан жокмун. Мананы кыласың деп мындай туруп турсаң азыр. Байназардын өзүнүн выбору, булар бардыгы достор, бардыгы жумага барышаттар, менден айырмасы алдабай. Мен дагы ишенем буга. Бул эми мына дагы бир деле Байназар боюнча, Байназар мага уада берген, Манасты алсаң, өзүң гана колдойсуң. Дайыма кеңеш бересиң, эч жака кетпейсиң деген уадасы бар мага берген ага. Буну кетти деп ойлобогула. Бул дагы кызмат кыла берет. Түшүнүктүү бул? Точка коюп койгонда. Эми бул Манас командаң бар, командаң болсо апчык ниетке дуа берейин силерге. Туруп тур, сен өзүң тандап кел, азыр силерге да сөз берем, анан дагы туруп тургула. Эми сөз аялдарга келели. Аялдар. Мына канча болду уюшулганыңарга Кудайга шүгүр. Аялдар, мен силерге таазим кыламын. Рахмат, ушунча жүрөсүңөр, алыс жерде кыйналып, дагы ага карабай рахмат айтам. Мен канчадан барасыз болсо ага? Kim aytalar? 80'den aşık, Naçavaçı 80 kelin kızlar var eken. Uşularga emi men köp kengeship turup, oylanıp turup, bulardı buna Manas'ta aylanıp turup, ayağlarga Gülşen kana. Gülşen var mı? Çık. Çık Gülşen. Tanışı var mı bunun? Belekli ayağı bu. Buna. Ayağlarga belki kaç haftalar var lazım? Aytlayla. 17.500 akçaları var iken bular özlerini toplagançı. Oşonu emin ötkönde aytkanmın men bayağı kaçıda ayağlarga da akça bölöylü de. Ayağlarga biz bayağı 17.000 bular var iken meyde bayağı jamandык жакшылыкка деген 50.000 акча бар. Аны дагы берейин, 100.000 кылып берейли. Бирок акча касырда турсун. Sen мына Манас кандай иш кылса, ошондой кылып аялдарга өзүнүн акчаны бериңер. 100.000 кылып беребиз. Силер düşөтүңөр. Мына Манас кандай парашюттер болуш керек, кийин сөз болбосун. Танышка эмес деп. Мен дагы бир нерсени айтып кетейин азырда. Оюма келип кетти. Мен мына шу канча жылдан бери 2 жолу парашюттер болдум. Men мындай өзүм аракет кылбай мен айла жок парашюты болду. Бiri мишок классташым дегенде мен ошого акча алып парашютум болду менен. То есть парашютум деле болгон жокмун го мен кылып койдум да башкасы. Анан кийин акча төлөй турган келгенде досум төлөбөй койду. Анан мен төлөдүм. Айла жок. Мен силерге немеге айтып атам буну? Ана Байназарда честно иштегиле. Мен тууганым эмесимби? Bir жооу бар, мана баардык эл менен. Ошол жообу менен гана иштегиле. Мана Байназарда мен айтсам болот эле. Сен өзүң төлөп тур десең болот эле, болот эле. Мен андай кылайын да биринчиден. Анан экинчиден Байназар айшада сиз парашюттергиңизде мен төлөп койдум. Экинчи неме Рыспайга парашюттер болдум, аны убагында төлөттүм. Ушундай болобу, тааныш билиш болбосун, тууган өрөк болбосун. Бул баардык эл бирдей болдулар. Мен ушуну айтмакмын да, бирдей болду деп. Дагы Кудай кааласа мына силерге тапшырылып атат. Экөөңөр сен командаңды чыгарсаң эле барбы? Манасча кимге ишенесиң? Сен кимге ишенесиң? Чыгаргыла айтты. Дуа берейин бара элдерчи. Башкалар эми мына Байназар 5 жыл кызмат кылды. Биз жылга алмаштырбай мына шуларды 5 жыл карайлы дагы. 5 жыл уруксат берейин ушуларга. Ушулар мына жолго салынып калды. Ушул бойдон алып кетсин. Турабы? Кандай дейсиңер? Менин оюм бул. Мен өзүмө каратып айткан жокмун, элге, бардыгыбызга деп. Ушуларга дуа беребиз, мына экөөбүн экен. Чындыздагы барбы? Мына ишенесиңерби Манаска? Манастын командасына, Гүлшанга.
Men oynaganda olmadi. Ular yemi Jumaga dua beresiz bularga. Men sözüm ko'p. Dag'ıcı. Men sözüm ko'p. Sizler qanday demenger bor? Sözüңөр barmı? Sizlerin özüңөр sözüңөр barmı? Jumaga bir neme qilib, mende daha sözüm bitelek azır. Ayta bereyim bize. Men daha sığınımды tapşırayım. O men alып bereyim. Dua versin mi? Arkadaşlar. Aç yerim. Aksakalımız tanı bakanı var. Ne bak sakal hoca çavaydın aksakalımız. Aynı baldan. Bak elinde durasın bu. Zat yerde durasın. Ынтымақта болғыла, ешқашан ұрып ынтымақта болса барлығы болады. Рахмат, шундай чоңды жүргені. Şu bana ballarım şu қызмат қылып берсін, еш ямбылмайды. Мына барлығы ойын қылған. Патаны алдыңар мына. Патаны алдыңар Гүлшан, Зайна, Манас, Иса, Чыңғыз, ұқтыңар, а? Қиышаң давай, әләл, әрекет қылыла. Еми мен Qancha жылдан beri mına 99 kelganmen. Men dagı Baynazara ko'z birdek chiqib o'tamiz. Men dagı topshirayim. Mına qamchi keyin Qurban aytda men Chavaydın logotipini qilib kelib turib, bunda mo'yinga satırgan qilib, prezidentlarga beradi bunday mo'yinga satırgan qilib. O'shanday qilib turib topshiraman. Hozircha mına qamchini men topshirib turayım. Mına menen qancha yil yursa, misol uchun azim chiqib bu yoqqa. Azim mene mına Majid Baynazar uşunca Çavaydı tüptegenge hem bardığlar. Mena bir mağa kövrek uşak aytkan uşular da. Uşunca nemege alıp geldik. Razı olasınlar men de. Men razılık körsöndüm. Mına kamçı şu Çavayını derşik başlarasında ben azimge tapşıram bana. Simbolik bana yeri seniki, dersi bana şular benim alıp kete öylesine. Bize toktap dur, bana kitapta da açkın bilir, bir de var, nimede. Açsam, ne dedim ki? Azim, verip dur. Bunavı kitapta menden patarka, azimga, Sıngan Kılıç. Sıngan Kılıç degen kitapta okuyucular okuğanız, men bunu 7-8 klasda okuğan, bu Kokon Kandığı boyunca. Kokon Kandığı hiç kadar özgürlük emez cananlara. Al oşun biz yaşaganımız Türklerдің Türk uruğu, Saqatay uruğları, bizдің ata-babalar oşu Kokon Kandığında Kokon Kandığı bizdiki olgan desek hiç kaçan жаңылышпайбыз. Tarıkta bilip жүргүлө. Ben kızıgım 7-8 klasda okuğam, bu yerde Çavaydın öykünü de жазылған. Okusаңар bilesiniz, men şunu birinci tomunu, yok, ikinci tom eken. İkinci tomunu azimge tapşıramın. Menden belek. Bana daha bir kitapta ben Majid'e tapşıramın. Majid'i bilesiniz, bunun kısmatı öte çok. Menden asla asam, menden kem kalmayı bunu. Rahmat Majid. Şunca yıl birge жүрдік, birge işti kıldık. Emi moralını men Çıngiz Aytmatovдун bu kılıpka tatar bir gün bunu dağı men okup çıkkandı. Bunu okuş için özü daha bir okanda men düşüngen emesin. Men 5-6 yıl taştan жүрüp, qaytadan plakan orusçadan okup durup, qayradan okugan. Bu bayağı mankurtlar jönünde. Bunu men Baynazarga patarka kılamın. Bunu okup düşünüş ötök deyip Çıngiz Aytmatovдун kitap okusun daha bir instituttu bütürüş gerek değil. Bardığı, altı uleyle. Bunu öte düşünüş gerek. 25. Yıldır ben razılığımda ettim buna. Buna anı verdir. Buna yemi, buna tetrattı, ben Gülşan'da verem. Manşetke yazdım, hesap kitabını tuğlu kılıp deyip tapşırasın bana Gülşan. Amınanı Manas'ta verem. Bana Ruskası menen buğacı, kömür açacak. Öyle ki. Men aytaным şol. Bir tırı ayıl başkıları kılıp turup,
айыл башчыларын тайындап мага айтып коесуңар дегенде, бирдеке болсо айтып коесуңар дегенде, ушул айтып коесуңар дегенде ишелип өткөн дагы бардыгын мага айтып өткөн да. Эми мындан кийин айтпаңдар магачы. Пособиясына тапшырдым, Кудай кааласа пособияны алат 2 баласы. Калганы чечилелек, үйү, машинасы, нары квартирасы чечилелек. Эртең бүт күн доверенность келсе, передавание менен нары ишти кылабыз. Ага кантама болбодула, бирок силер эл уада берген мага аны үйүнү бүтүрүп беребиз деп, аны мен Кудай кааласа бүтүрүп беребиз. Үй колго тийгенден кийин. Айтарым ушул. Мана Ассалаумағалейкум, дамы жолы. Алатсайка, бұл жағы мындай ап қалды азырчы. Бізден чамай диктаторский деп жүрем мен көптен берлечи. Диктаторский да мынаны коесуң дегенде ошол коюлуп калат да менче. Мен өгүзөй буну биз дагы уже жашыбыз барып калды. Ар нерсе өз убагы менен болуш керек элечи. Жаштарга берейин деп жаштардан эмне кылсам Байназар мен ушуну бардыгын Байназар өткөрүп берейин дедик элечи. Биз уже демелайлы Байназар өткөрүп берели жаштар менен улуулардын ортосунда азыр кичине Дыканбай ака сүйлөп берет. Дыканбай аканын дагы өзүнүн сөзү болуш керек. Кичине кандай десем бир неме жок да. Жаштар улуу советский балдар кичине башкачаракпыз. Жаштар эми азыркы жаштардын эмеси башкачараак. Ошого мен жаштарга өткөрүп берели, Байназарга өткөрүп берели десек болбой эле турса, мына акыркы күнгө чейин азыр дагы мен Арсака Незаптын алып чыктым мына камчысын. Чын айтканда мен ушу күнгө чейин макул эмес эле демчи, ушу нерсегечи. Вынужден Байназар отказ болбосо, давай мындай кылабыз. Жаштардан чык кылабыз, мына неме башкарам деген ушу неме кыла турган барбы? Кандай кылабыз? Ушу жаштарга берели. Жаштар себеп башка айылдарда бүт жаштар бири ошого кийин ан чабайчылар бүт эле чалдар башкарып калды, чабайчылар бүт эле неме деп ушундай сөздөр болот. Давай жаштар даярдангыла. Эме дейм чын айтканда бул дагы Незаптын камчы колго берип койду. Бул камчыны эми билбейбиз, эмне кылабыз эми көрөбүз да. Жок, 5 жыл эмес, мынандай дейм мен. Эмки Кудай кааласа, эмки Кудайга чейин майлем, ушунча неме, эмки Кудайга чейин ушу балдардын үстүнөн мен ишим негизи мындай караганда ишти мыналар кылат, балдар кылатчы. Ушуларды контролдоп, ушундай кичине ошол эле иштеп, ана сиздердин жардамыңыздар, сиздердин колдооңуздар керек бул нерсегечи. Бардык нерсе сиздердин колдооңуздар керек. Ошол эми Кадамжай коомуга дагы азыр Ниязды ээрчитип жүрөм. Эми Манас. Урматтуу айылдаштар, азыр биз мынтип шашылып турабыз. Рахмат айтып атканыбыздын себеби бар. Себеби мына аксакалдарды бизди дагы бир-эки жерге ушундай Кудайга чакырылган эле. Ошого кетишкенбиз. Мындан аркы бардыгыңарга ынтымакчылык, ишиңерге ийгилик, мейир акыбет ар дайым бири-бириңер менен кабарлашып, калымдашып турасыңар. Тилектешмин. Мен кылган кызматыма ыраазы болгула. Менин айткан сөздөрүмдү дайым көңүлүңөргө алгыла жаштар сурамыч. Анда мындан ары уланта берди. Назыр эми силерге. Манас мындан ары уланта. Анан дагы бир нерсе, эми калган көп жүрөм. Бизде мына жаштар капа болбогула, силерге айта турган сөздөр көп. Бирок биз силер менен сыйлыктанабыз. Биз мына жана азыр айтып кеткен союзда таркалып болгондар өзүдөн 1-2 жаш чоң болсо дагы уларыбыз узаттап, алузаныштарыбыз көрүшүп, азыр сүзүп өтөсүңөр. Чабайчылар өзүңөр өтөсүңөр. Бириңди-бириңе канча сыйлабай калдыңар. Мен байкайм да. Урул толтурда класс аш бириңди алды, 5-6 бирөө алды, бириңди-бириңди бирөө. Ошол нерседен алыспай болот.
olsun. Ушул ата-бабабыздын кылып чет-жерде болсо дагы ушундай уюшулуу болуп аксакалдарыбыздар менен элибиздер менен эже кыргыздар менен ушул кылган ар бир бабаларыбыздар ниетиңиздер кабыл болсун. Ар дайым ишиңиздерге ийгилик, эки дүйнөлүк бактуу болуп ушул 2020 жылда кандай максатыңыздар болсо максатыңызга жетиңиздер. Ар дайым болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Ассаламу алейкум, урматтуу чоң айели. Барыңыздардын бүгүнкү ата-бабаларды сыйлап келе жаткан ұрпақтарыңыздар менен чын жүректен куттуктайм. Дайым ушундай жакшылык күндөр көп болсун. Эч качан элиңиздердин биримдиги айырылбасын. Макташтыкпен үстүндөгүңүздөр менен биргиңиздер жакшылык күндө жолугушуп жүрөңүздөр. Бар болуңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу жерлештер. Сиздер менен бир дастарханда көрүшүп, жылуу маанайда сурашып турганга Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Окуп турган Кур'ан дуа тилектериңиздер де Алла Таала кабыл кылган болсун. Биримдигиңиздер бекем болсун. Биз азыр бир буга чейин бир чабай элинин кылган иштери, Алланын жолунда жасалган иштеринин отчетторун окусук. Жалпысынан эң жакшы деген баага татыктуу иш кылышыптыр жумушчу топ. Мен дагы ушу уюштурган жумушчу топко, аксакалдарга, бар төрагаларга бардыгыңыздарга ыраазычылык айтамын. Ошондой эле мен мына жеке өзүмдүн оюм. Мурда сиздердин мектебиңиздер эмнедер, мен эсимде жок. Кулбаев, Бөрүбай Кулбаевдин эң тууру идея деп ойлойм. Мен ушул баатыр аксакалдын айкелини, же болбосо бир баатырдык немесини аталарды эскерип, мына ушул боюнча бааланбай калган немени добиваться кылып, bir tarifka kalkıp koysak en bir жақсы деп ойлаймын. Анан ушул боюнча жеңиштин 76 жылдыгы боюнча сөздөр жүрдү. Мамасага айтып Балакулам сизге ишенбей экени. Мен айтмакчымын, азыр мына Мажидакадагы айтты, кээ бир интервьюлардын эсебинен биз Исфайлам бойда эбирим деген коом официальный түзүлгөнбүз. Интригалар менен шектелип жүрдүк деп иштегенде, ол интригалар өтүп кетти. Жабылуу казан жабылуу дегенде эле козгоп неме кылбастан эле биз базарыбызды өтсөк, бир коштоо дуа кылып, бир коштоо топурак салып, бири-бирибизге ака-ука, тууган, талга жыйын, куда сөйөт болуп, карым-катнаш болуп, илгертен бери даже автобусубуз окшош болуп сарыланып жүргөн элбиз. Ошондуктан мен сиздерге жеке өзүм атымдан мына ошо Исмайлам боюндагы айылдардын элбиндик коомунун 17 апрелде боло турган иш-чарасына жооптуу адам катары ишенбиликке чакырамын. Ишенбилик Москвада личный вокзалга мен немеге хат жазып койдум. Манас атанын эстелиги менен дружба, парк дружбаны тазалап, эми бул жерде кыйналып иш жок. Кичине символический Манастын эстелиги менен өзүбүздүн ынтымагыбызды, аракетибизди көрсөтүп, ар бир айдан каалоочулар 1-ден 2-ден 5-тен болсо 17 апрелге уюшуп чыгайлы деп жатабыз. Эгер макул көрсөңүздөр 17 апрелге ишенбиликке келиңиздер. Саат 11-де метро ишин вокзал Манас айкелин айланасында болот. 11-ден 4-кө чейин болот. 4-төн кийин ифтарлык уюштурабыз.
деген мақсаттар бар. Құдай қаласа ошол ой мақсаттарға жетишип калабыз. Құттықтан Құран дуаңыздар дагы бир рет кабыл болсун. Рахмат. Меңен сага дагы рахмат. Жакшы сөздөрдү айттың. Демек ошол 17 апрелдеги ишембиликке чакырылдык деп эсептесеңиздер болор эле. Каалоочулар өтүп кызмат кылып бериңиздер. Урматтуу айылдаштар, эми бир жыл эсиңиздерде болсо, бир менин ассамблеяны сатып алып, аябай жакшы Кудай өткөргөн. Ошондо мына биздин жаштарыбыз чыңгыз сүрөт, дагы мен билбейм. Ушул балдар жакшы уюштуруп, жакшы алып барган. Азыр дагы ошондой активдүү жигиттер чыгып, мына микрофонду бизден алып, өзүңөр кызмат кылганга аракет кылгыла. Азыр ушул жерде дагы бир айтып кете турган сөз. Урматтуу айылдаштар, бүгүнкү биздин ушинтип машыгымды бириктирип отурганыбызда, айтып 83-жылда биздин балдарыбыз кызмат кылды, быйылкы жылда сөйлөдүм. Ошолордун ичинде Канзада кызыбыз Тыныч, икабыз. Тыныч да өзүбүздүн бала. Үй алышкан экен. Ошол үй алган Аксарайдын урматына деп ушул жалпы чагайчыларга бир кой арлап сөйттүр. Сиздерди ошол неймен кылып отурат. Уларга чоң рахмат айтабыз. Үйүңөр тойхана болсун Канзада. Дагы аксакалдардан чыгып дуа берип койсун, Куран окуп коелуңбу? Ошондой деп. Ошону менен бирдикте Канзададан тышкары бүгүнкү ушул Кудайыбызды уюштуруп отурган 83-жылкы жигиттер өздөрүнүн эсебинен бир кой союшту. Азыр 2 койдун каласын жеп отурасыңар да бизге. Ошого деме мүмкүн болсо, Алишер сен дагы чыгып Куран окуп койсоң, аксакалдар сиздер чыкпай туруңуздар. Бир дуа берип коелук. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم اغفر لي ولوالدي والأستاذ والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات ورفيع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Жаратқан Аллахым шоу қылған аяти кәрімаға хасил болған соғыптарыны хусусан пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламның рухыға, сахабалар икрамдарға, имам баштарымызға я Рабби, шахид өткендерге я Рабби, жами өткен момын мұсылмандарға ошолардың қатарында ушул жерге келіп омин деп қол көтеріп отырғандардың рух аймақтарыға фи сабилла халис бақшыда қылдық. Жаратқан Аллахым жатқан жайларыны бейіштің бақшылардан қылған қияматқа чейін рахатта жатыштарға Алла өзің ясар қылған қабырларын нұрға толтырып, жаратқан Аллахым шу дуаларды мұстажаб қылғын я Рабби. Жаратқан Аллахым өзің арқандай балалардан сақтаушы затсың я Рабби. Өзің арқандай балалардан сақтағын я Рабби. Құран шарафаты менен я Рабби келе жатқан алдымызда келе жатқан ораза айлардың шарафатыға, урматыға я Рабби. Арқандай балалардан, арқандай илдеттерден, қырсық, ору, сырқаулардан сақтағын я Рабби. Дуаларыңызды мұстажаб қылып я Рабби, әрбіріңізге жүректеріңізге иман толтырғын я Рабби. Иманыңызға күш қуат бергін я Рабби. Өзің хидаят беруші затсың, хидаят бергін я Рабби. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة Биздин 83-жылғы ағаларыбыз кече күнү ушу чабай элибиздин ынтымакчылык үчүн спорт оюндарын өткөрүп берген. Ошол спорт оюндары жыйынтыгыны жана сыйлыгын тапшыруу үчүн биздин улан агабызды чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Assalamu alaikum. To'g'aydoshlar. Biz 83'te işte pres qo'ydilarda yoshlarimiz sog'liqchim bo'lsin. O'shani kecha komandaga berib qo'ysak. Voleyboldan ikkinchi o'rin Sulaymon Bakirov. Jarımın Olcağlar. Voleybol birinci o'rin Oltinbek. $3000.
Cemiyet koysun. Üçüncü grupta. Assalamualaikum, Чавай жігіттеріне. Спорт бойынша кішкене сөз айтып қойдым, айрықша футбол бойынша. Мына алған призларды мына летний сезон башталып қалды, футбол бойынша. Ошоға өткізіп береміз, Құдай қаласа. Анау зимний сезон бойынша кішкене маалымат беріп қоямын. Общий 75-80 мың ақша кетті. Тренировка, зал аренда, ойыншыларға, основной спонсорлар бізде Манаса Океан, Казимека, Талайка, Уақыт Мақпазды, Алтын, жана башка балдар. Ошо баардыгыңыздарды суранып кетебиз. Спортко жакындашайлы, спортко жакын болойлу. Келечекте спорт менен көптөгөн иштер болуп, активдүү катышууга суранып кетебиз. Анан летний сезонго спонсорлар болсо кайрыла бересиздер. Жардам керек силерге. Рахмат. Чоң рахмат, уюштуруучуларга дагы, ошондой эле спортсмендерге дагы чоң рахмат. Урматтуу жаштар, ыңгайлуулар, ден соолукту чыңдарлар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ошондой эле кимде ким сунуштарын айтып, калып тилектерин айта турган болсо, келип албетте айтсаңыздар болот. Чоң рахмат. Мен жаңа bir нәрсені айтпай кетіп тұрғандар айтып қоямын, одан кейін себебі барын жерде сенем керек. Баарыбызда башка улуттун достору бар, тааныштарыбыз бар. Бізде азыр мындай такси балдар барбы? Команд көтөрүп койсоңор. Такси эшегиндер барбы? Молодцы такси эшегиндер. Силерге бир кичине кандай десек, насаат катарында гана бир сөз айтыш керек болуп атат, айтпасак болбойт. Себеби өтө мындай аркасы жыма менен бүтүп калышы мүмкүн. Баягы комфорт класста, бизнес класста машина минген балдар, туугандар өздөрүнө байкасаган керек. Көбүңөрдө текеберчилик пайда болуп калып атат да. Эң жаман нерсе. Текеберчилик деген бул эмне деген? Ошону айтып кетейин. Бул менменсинген, кыйынсынган, ошол положениеде Кудай сактасын бир ДТП болуп өтүп кеткен болсоң, жаназа буйруп келген жери бар. Себеби бул ошол комфорт классы минген балдар кесип өтөсүңөр, башка кыласыңар. Мен силерге айтканым жок, общий Кыргызстан кыргыз балдар көп атабыз да. Ошон үчүн мен силерге ака катары, мен катары максатымды айткым келет да. Тартипти сактап, правиланы сактап, жакшы жүрсөк өзүбүз эле жакшылап турабыз. Баарыбыз бала чака багабыз деп келгенбиз. Ошо тапканыбыз абалдан болсун. Ошол катык деген, катык айткан болсоң кечириңиздер, себеби чындык, ачуу болот. Муну айтыш керек болуп атат да. Андан сырткары дагы көп көрүп атабыз, Мамалдан башка дагы биздин туугандар, ошол кыргызстандыктар, мен силерди бир дагы көргөндө муну айтпайм, ичкендер өтө көбөйүп кетти. Мушташ башагандар көбөйүп кетти. Бул динде айтат да, баарыбыз эле дават кыла албайбыз. Баарыбыз эле молда эмеспиз, баарыбыздын илимибиз жок. Бирок ар бир мусулмандын, альхамдулиллах мусулманмын деген өзүнүн жүрүш-турушу менен, басканы менен дават кылсак болот экен да. Мусулман ким дегенде бул чынчыл, таза, мусулман адашышы мүмкүн, башка кылышы мүмкүн, урун кылышы мүмкүн, бирөөнү сөгүп коюшу мүмкүн, бирок жалган сүйлөбөйт, жалган сүйлөбөгүлө. Бирөөнүн аксын жебөгүлө. Мен көп угам анчанчылерге барам, өзүм дагы ошондой стройкада иштеп, бригадир сөмөлү болуп алып, бирөөлөрдүн аксын жегендер бар. Ошолордон сактасын Кудайым. Аларга баш болбойт эч качан. Ошол үчүн туура жүргөнгө неме кылатын барыңарды биз чабарлыктар айтканда башка жерге шемилдүү болойлу, башка немелерге ошону айткым келет да. Өзүңө түш көтөрүп, ар биринин жүрүш-турушуңар менен дават кылган чакыртып силердечи. Не обязательно неме кылган, намазга обязательно чакырам, андан сырткары ошол жүрүш-турушуу оңойлор барбыз. Хорошо? Аттык айтсам, азыр сөздү тамага коюбуз, Куран окуйбуз. Аллах
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. İlahi, Ya Rabbi Allah, şükranlarından hasıl sual sordu. Adem Aleyhisselam'dan başlayıp çünkü Peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a çeyip ötüp ketken peygamberlerge, Cenab-ı Müblesin ruhlarına, oşuların katarını ötüp ketken sahabalarga, tabayinlerge, tabayinlerge, oğlumlarga Cenab-ı ruhlarına, oşuların katarını ötüp ketken cami imamın musulmanlarga, oşuların katarını ötüp ketken ata-babalarımızga, tağacıktan ötüp ketken tayinat-aytaların ruhlarına, kayınlıktan ötüp ketken ata-babaların ruhlarına, oşunda öyle bizden ümit kılıp jatkan bardık tuğanırık, dosturların ruhlarına hadiya kıldık ey Rabbim Allah. Oşaların jatkan jellerin jannattan kılgın, hakiretlerin havat kılgın, insanlık kılıp bu dünyada bilip bilbey kılgan günlerin barını keçirip, soğuk kaylandırıp öz rahmatını algın ey Rabbim Allah. Ey Rabbim Allah, oşaların her birinin ahirette amal kitaplarının on kollarından bergenleri nasip kılgın ey Rabbim Allah. Sırat köprüsünden çağılganda ötüme nasip kılgın ey Rabbim Allah. Kalgan tirik жүрген бардык туганлыктарыбызга, үй бүлөбүзгө, өзүбүзгө тынчтык аманчылык берген, иштерибизге, өмүрүбүзгө, тапкандарыбызга барака пайыз берген. Эч качан бирөөгө муктаж кылдырбаган, бир гана өзүнө муктаж кылган ey Rabbim Allah. Ушул жерде кол көтөрүп турган бардык туугандарымдын ey Rabbim Allah иштерине ийгилик берген, үй бүлөлөрүнө тынчтык берген, аманчылык берген. Ооруп жаткандарга шифа берген, үйлөнбөй жүргөн балдарыбызга үйлөндүргөн ey Rabbim Allah. Турмушка чыга албай жүргөн кыздарыбыздын баарына турмушка чыгарган ey Rabbim Allah.
Қарызы балалар қарыздарынан құтқарткан Раббим Алла. Алақа пішіп қалғандарын жауабын жеңіл қылған Раббим Алла. Малы жоқтарға мал берген, үйі жоқтарға үй берген Раббим Алла. Emniyet ilek masaktan Allah şu an tileyene de Allah özünü kurtarmanı versin Rabbim Alла. Oşulardan kelip ketken orozlardı dağın tolup kalmağın özünü nasip kılgın. Keyinki жылы ушундай жакшы өзүмдүн күнүнө өзүм арналган ушундай кечелерде өзүм менен бирге болгондо баарыбыз ушул жерде дагы кол жай өткөзүүгө насип кылган Раббим Алла. Баарыбыз эсен аман үй бүлө ата эненин колуна барганга насип кылган Раббим Алла. Баарыбызды акыретте Armanda özümden Firdevs beşinden kan orun bergen, Firdevs beşinden kan orun bergen, Firdevs beşinden kan orun bergen, tozak otlarını haram kılgan, tozak otlarını haram kılgan, tozak otlarını her bir özüne namazı nasip kılgan, Rabbim Allah, namazları nasip kılgan, namaz okuğunda tüzüğü ürünümüzü nasip kılgan, Rabbim Allah. Rabbana atina fid dünyaya hasana ve qina azabannar bir rahmetke Allah. Allah. Selamun aleyküm. Barakat. Şerefsizler kullanlar. Kiçinekey çavay degen ayıl var, şontolordun arasında caşıngan. Bir oğana tengen albay dayıllar, kozluk jaktan salıştırsa başından. Alakanday uşu çavay ayılım, alatonun ten alıska tanılgan. Alışmayının alamdın canının, acırıkta alo olup canılgan. Çavayım, çavayım, senden kuvada